Арбаңыз кадырлуу көрүүчү. Дүйнө элдеринин көңүлүн бурган дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын башталышына аз гана күндөр калды. Аны менен катар 31 августта Бишкекте Шанхай кызматташтык уюмунун саммити өтөт. Ага карата 20дан ашык өлкөлөрдүн мамлекет башчылары, даражалуу коноктордун келери күтүлүүдө. Өлкөдө 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын масштабтуу эң жогорку деңгээлде өткөрүүгө аракеттер көрүлүп жатат. Биз бүгүнкү эфирде 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылыш программасында кандай маанилүү театралдаштырган шоу көрсөтүлөт, быйылкы өзгөчөлүк кандай, көрүүчүлөрдүн бүйүрүн кызгыткан кандай номерлер көрсөтүлөт. Алдыда кененирээк сүйлөшөбүз. Аты жөнүм Бакберди Баязбеков. Бизде конокто дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын маданий программасынын башкы режиссеру Алтынбек Максутов. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Студиябызга кош келипсиз. Рахмат. Кадырлуу телекөрүүчүлөр, экранда көрсөтүлгөн WhatsApp номурга темага байланыштуу суроолоруңуздар болсо жазып жөнөтсөңүздөр болот. Биз болсо маегибизде улантабыз. Алтынбек мырза, айтсаңыз, мына 31 августта Бишкекте жаңы башкы Бишкек арена стадионунда дүйнөлүк 6-чы көчмөндөр оюндарынын салтанаттуу ачылышы болот. Ага сиздер тараптан жалпы даярдыктар кандай жүрүп жатат? Даярдыктар негизи көчмөндөр оюндары боюнча бул ачылыш аземдери башка жерлерде көптөгөн локациялардагы өтө турган 7 күндүк чоң көчмөндөр оюнду өтө турган 7 күн 31-ден 6-сына чейин өтөт. Ал эми ачылыш аземине өтө жогорку деңгээлде быйыл мамлекетибиз даярданып жатат. Өзүңүздөр көңүл бургандай өзүнчө чоң арена курулуп, 50 000 мест алык. Бул өтө чоң каражатты жана чоң амбицияны талап кыла турган нерсе. Бишкегибиздин борборунда салынып, ошол жерде ачылыш азем болот. Бул эмнени билгизет? Мурунку көчмөндөрдө байкасаңыздар, биз 3 эле локацияда Ысык көлдө өткөрчүбүз. Бул Ат майданында, Рухордодо жана Кырчында. Азыр ошол географиясы, масштабы чоңураак Бишкек борбордо өтүп, калгандары 6 күн бою Ысык көлдө уланат. Даярдыктар абдан жакшы, өзүнүн өзгөчөлүктөрү менен. Эми бул боюнча башкармалык иш алып барып аткандыктан ал көп нерсесин менин ачып айтканга болбойт деп ойлойм. Аны эми бүгүндөн баштап билеттери сатыла баштады. Ошол жактан алып, анан өздөрү көңүл бурганы жакшы болот. Алтынбек мырза, айтсаңыз, сиз буга чейин дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын башкы режиссеру катары быйылкы программалар мурдагылардан кандай айырмаланат, кандай өзгөчө мындай бир номерлерди байкашат жалпы көрүүчүлөр? Негизги өзөгү жөнүндө айтып кетейин. Бизде кыргыз элинде бир өзгөчө маани берген сандар бар да. Бул 7, 9, 40 деген. Ошого жараша биз ар бир нерсени бир өзүбүздүн улуттук өзгөчөлүгүбүздү дүйнө жүзүнө жаңыртыш үчүн ошондой сандарды да кабыл алганбыз. Мисалы үчүн 7 эле күндө бүтүп калбасын деп биз азыр 25 июльдан баштап 40 күндүк ар бир райондон жүрүш жасап атабыз. Бул биримдик кербенин деп айтылат. Бул жөн эле жүрүш эмес, ар бир бул туризмди өнүктүрүү, дүйнө жүзүнүн Кыргызстандын Ысык көлдө эле эмес, ар бир бурчун, ар бир булуңун таанытуу үчүн биз ар бир райондун кооз жерлеринен өзгөчө булактарынан суу алып келүү максаты. Эмне үчүн суу алып келет? Анткени көчмөндөр оюндарынын символу суу болгондуктан, ошол суулардын баарын бир жерге чогултуп, эң башкы суу 40 суудан башка Хан Теңир тоосунан башкы суу келет дагы, ошол 41 суу аралашып туруп, анан кийин өтө турган чоң 7 аймагыбыз, локацияларыбыз бар. Ошол жерге 7 көкөр кайра таратылып берилет да. Ошол куюлгандан баштап ошол ачылыштардын баары жүрө баштайт. Ар бир локация. Бизде быйыл мурун жана айткандай 3 эле локацияда иштей турган болсок, быйыл чоң 7 локацияда, бул Бишкектеги чоң ачылыш аземи өтө турган арена, андан тышкары бул Курманжан Датка музейиндеги Артлап фестивале, анан көчмөндөр санаты да өтө турган, бул Рухордодо өтө турган чоң эл аралык фестиваль. Анан көчмөндөр жаңыры деген бул Ат майданында дүйнө жүзүндөгү хиттерди ырдаган, этно хит жана дүйнөлүк хиттерди ырдай турган конкурстун катышуучулары өтөт, 4 күн өтөт. Анан кийин Номад фест деп, бул Дордой Номаддагы дүйнөлүк 4 направлениядагы чоң конкурс, фестиваль болот бул жерде дагы. Анан Кырчын жайлоосу сөзсүз эң чоң ушул оюндардын 70%-ын ээлеген бул Кырчын жайлоосунда быйыл өтө чоң көңүл бөлүнүп, 52 гектарын
атайын мамлекеттен ошо салууга уруксат алып, азал жерде шаарча курулуп жатат. Анан жабылыш аземи, андан тышкары жаңы арена курулуп жатат. Мындайча айтканда Көкбөрү. Биз да Көкбөрүнүгө ошол Маданият министрлиги менен биргеликте ушул жабылыш аземи жана фестивалдарды отургузуп өткөрүү үчүн ат майданды маданий программага бөлдүк дагы. Ал эми Көкбөрү үчүн мурдадан бери айтылып келаткан кыялындагы көкбөрүчүлөрдүн 10-15 метрден көрө турган жаңы арена курулду. Курулуп бүтүп, азыр айрда да мурдагыдай эле 10 000 орундук трибунасы бар. И жаңыча жакын жерден көрө турган ушу көкбөрүчүлөргө дагы кача турган өзүнчө бир аймак пайда болду десек болот. Бул да ошол эле ат майданынын ылдый көлдүн жээгинде өтө көркөмдүү, өтө жаңы заманбапта курулган арена пайда болду десек болот. Ушул жерлерде анан спорт оюндары өтө турган Газпром, ушундай анан кээ бир баягы тогуз коргоол же башка спорт оюндарын жабык, баягы эч ким тоскоол болбой турган жерлерде өткөрүлүп жатат да. Ушундай жерлерде өзгөчөлүк бар. Мындайча айтканда, мурдакы 2014 жаңы баштаган болсо, 2016 өтө күч ала турган болсо, 2018 кичине түшүнүп иш алып бара турган болсок, аны эми 2 жолу башка мамлекетке барып келгенден кийин биз көрдүк да, биз кандай деңгээлде бул нерсени чоңойто алабыз деп. Мамлекеттердин катышуусунан эле билсек болот да, мына канча. Ошон үчүн биз мурдакы өткөрө тургандан 10 эсе, 20 эсе күчтөндүрүп, анан катышуучулардын оордун чоңойткан, анткени сунуштар көп, кыла турган, көрсөтө турган нерселер көп. Башка мамлекеттерден өткөн, өзүбүздөн өткөндөгүдөн мында 10 эсе сөзсүз чоң болот. Демек, буга чейин 4 жана 5 дүйнөлүк көчмөндөр оюндары бул Түркияда, кошуна Казакстанда өткөн. Биздеги өтө турган 6-сы эми андан дагы масштабтуураак өтөт деп айта алабыз да. Өтө чоң масштабтуу. Мында өзүнүн ар бир программалардын негизинен эле алсак болот. Бизде бекитилген, кыскартылып бекитилген маданий программанын эле өзү 835 маданий программа бар. Муну 2000ден ашык, бирок биз анда майда жүдөсүн эсептеп, конкреттүү түрдө коюлуп, даярдалып, программага бекитилгени бизде 835 маданий программа. Мен спортты кошкон жокмун, башкаларды кошкон жокмун. Ошол боюнча гана даярдалып бүткөн. Анан эми бул чоң масштабтуу нерсеге даярданыш үчүн чоң каражат талап кылат. Сөзсүз түрдө. Чоң күчтү талап кылат, анан убакытты талап кылат да. Биз ошон үчүн ар бир мурдакы нерселерди биз кайталабашыбыз керек да. Кайталанбаш керек. Кайра ал кызыксыз да. Экинчиден бул туура эмес жакка алып кетип калышы мүмкүн да. Биз мурдакылар эле кайра болуп аткан сыяктуу болбош үчүн ар бир жерлердин курулушундагы, көркөмдүк жактарындагы, ошо сакталаштырууда дагы өзгөчөлүктөрдүн баардыгын жаңы технологиялар менен, жаңыча бир өзгөртүүлөр менен, анан жөн эле мындай бирдекени көрсөтпөш үчүн маани маңызын ошол көчмөндөргө такалган, символдорго такалган, сандарга такалган ар биринин маани маңыздары менен курулуп жатат. Мисалы үчүн дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын секретариаты 113 мамлекет өзүнүн заявкасын берди деп атат да. Ал эми маданият менен кошуп санаганда бизде азыр 118 мамлекет болду катышабыз дегенчи. Азыр бирок мунун баары такталып, акыркы билеттери алып, анан келем деп акыркысы бүткөндө гана акыркы мамлекет канча мамлекет болду. Бирок 100дөн ашты да. Демек, бүгүнкү күндөгү маалыматка ылайык 100дөн ашык бул такмы? Ооба. Биз санаган макулдугун бергендер боюнча 118, бирок 100дөн ашты. Бирок ошолорду аягында гана биз уят болбош үчүн, калп болуп калбаш үчүн аягында билет алынып, мына келатам дегенде гана биз ошол мамлекеттердин желегин илип, анан кийин айта алабыз. Мен бириндик кербени боюнча сурагым келип атат. Быйылкы 6-дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында дагы бир жаңылык болуп атпайбы? Биз дүйнөлүк коомчулукка, дүйнө элдерине маалым, Олимпиада оюндарынын ачылышында баягы байыркы грек элине тиешелүү жөрөлгө от күйгүзүлүп, тутантылып, ошол оюн бүтмөйүнчө күйүп турат эмеспи? Ушул биримдик кербени дагы алдыда дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын бир ажырагыс жөрөлгөсү болуп калышы мүмкүнбү? Бул сөзсүз. Биз биринчи баягы 3 жолу көчмөндөр оюндарын өткөрүп, анан кийин башка Түркия мамлекетине бергенде биз бир дагы юридикалык ошол көчмөндөрдү сактай турган же ошонун маңызын ачып бере ала турган же ошолго мындайча айтканда правиласын же мыйзамдарын же концепциясын же жоболорун бербептирбиз да.
Анткени башка мамлекетке барганда башкача өтө баштады да. Башкача болуп укпай. Анан кийин 24-жылы Садыр Нуркожоевич менен биз ошол Татарстан мамлекетинен жолугуп, эмне үчүн силер көчмөндөрдү кайра алып келген атасыңар дегенде биз сүйлөшкөнбүз. Бизде алып келип туруп, ошону жогорку деңгээлде өткөрүп, ошол документтердин баарын жасашыбыз керек деп. Биз маданият тарабынан гана, меники көчмөндөр спорт, маданият анан илим жагы да. Маданияттан биз 51 документ даярдап, уюштуруучу комитетинен, анан кийин өкмөттөн өткөзүп туруп, бекитип, азыр ошол боюнча аны өтүп атат. Эми башка мамлекетке бергенде ошол тартип менен өткөрүлөт. Ал эми биримдик кербени ошол 51 документтин бирөө ушул биримдик кербени. Биримдик кербени эмнени билдирет? Бизде сиз туура айттыңыз, олимпиадада от болсо, бизде суу. 4 стихия бар деп коебуз го, стихия деп коебуз го. Бул жер, суу, от, анан кийин аба деп, Ооба. Анан биз башка жака бергенде биз жерибизди бере албайбыз, эгерде жерди символ кылып боло турганбыз. Абаны бере албайсың, а от болсо олимпиаданын символу. Ошондуктан биз 2018-жылы өтө талаш тартыштардын негизинде ошол сууга токтолгонбуз да. Мунун философиялык мааниси да абдан терең экен. Өтө терең. Анткени суу өмүр булагы деп. Суусуз адамзаты жашай албайт. Эми бул жерде өтө чоң философия жатат. Суудагы нерселерди, анын баардыгын ошол концепциянын ичине киргизгенбиз, эмнени билгизет деп. Анан сууну жөн эле бир жыл мурун биздин 2018-жылы өтө шашылыш болгондуктан биз ошол концепция аткарылган эмес, баардык жактан алып келүү. Бирок Теңир тоосунан алып келүүнү биз жасаганбыз, алып келгенбиз. Ролигин тартканбыз, өзү чыныгы ошол суу алып келип, анан ошол суу Түркияга берилген болчу. Андан кийинки Түркия алгандан кийин бияктан бизди айтсак укпай, бул жактан сууну алып кеткен жок. Казакстандан айтсак, алар дагы мындай бир аны аткарган жок. Ушундай ушул баягы талаш тартыш болуп турат. Демек, бул жолкусунда биз өзүбүз үлгү катары көрсөткөн. Үлгү катары бир эле хан Теңирден эмес. Бизде 40, анан мисалы үчүн 40 районубуздан келген суу бул Манас атабыздын 40 чоросу боло турган болсо, хан Теңирден келген суу бул Манас атабыздын белгисинде болгон. Анткени 40 уус, 40 кыз деп бизде 40ка өтө көңүл бурат да. Ошон үчүн биз 44 районубуз болсо дагы биз 40 райондон гана суу алып келдик. Шаардыкын алган жок. Шаардын 4 району кошулган жок. Калгандардын баардыгы ар бир жерден өзгөчө ишарат менен, өзгөчө мамиле менен жазылган ошол жобосунда, концепциясында. Ошолор менен ар бир райондор алып келет. Өтө жогорку деңгээлде даана барган сайын күчөп баратат да, барган сайын. Азыр мына бүгүн ошо Тогуз-Торо районуна келип түшүштү. Таластан бер жака, Жумгал жака ашып келе жатат да, бүт баары токтогул болуп. Ар биринин графиктери менен ашып келип, аягында балыкчыга келип баардыгы токтошуп, ошол жерде 3 күн өргүп, ошол жерден суунун баарын бириктирип, 7 көкөргө куюп, шаарга жөнөтүп, анан дагы 5 локацияга жөнөтүп, анан аягындагы бере турган көкөрдү баардыгы ошол жерден куюлат. Айерден өзүнүн ырым-жырымдары бар, өзүнүн салт санаасы бар, өзгөчөлүктөр менен. Бул эмне үчүн? Бул жөн эле эмес, бул туризмди өнүктүрүү эң башкысында. Экинчиден ошол элдин ошол маданият менен аралаштыруу. Биз 7 күндө эле ошол көчмөндөр бүтүрүп коюп эле калып калбай, элге руханий байлык алып келүү. Эл дагы ошону түшүнүп, ар бир жерде көчмөндөрдүн оту тутанып, ар бир жерден келип, суулары кошулуп, ушул баардык эл байланышта болсун деген негизде өткөрүп коюптабыз да. Алтынбек мырза, мына мен Кырчын жайлоосунда быйыл курулуп атпайбы самандан этно шаарча. Ушул туурасында дагы баягы интернет айдыңында түрдүү ой пикирлер айтылды. Сиздин оюңузду билгим келип атат. Сиздин оюңуз кандай? Бул жөнөкөй эле нерсе эмес. Мунун биз 2 киши бул жерде авторбуз. Бул Мирлан деген чоң аксакалыбыз бар, архитектор. Анан жана мен общий концепциясы меники, концепция кандай болуш керек, мен өзүм иштеп чыккам бул нерсени. Бул бүгүн эле жарала калган нерсе эмес, бул тарыхтан алынган нерсе. Буга чейин бизде көптөгөн эски шаарлардын баардыгын, мен маданият министри болуп турганда эски шаарлардын баарын, ошол эле Бурананы, Өзгөндү, ошол эле азыр табылып аткан Кочкордогу көптөгөн нерселерди археологдор менен изилдеп, ошол археологдордун берген нерсесинде иштелип чыккан нерселер бар. Бул жерде азыр биз кичинекей гана Кербен сарай менен эски базарды гана куруп жатабыз да, эски базарды. Эмнеликтен ошол Кырчыны куруп жатабыз? Анткени көчмөн эл десе биз
көчүп эле боз үйүбүздү алып эле көчүп жиберген эл эмес. Тарыхта биз Кербен сарай, ат башында Кербен сарайдын калдыктары турат, таштан жасалган. Бурана турат, эски шаарлар турат. Анын баардыгын биздин тарыхчыларыбыз изилдеп, моундай болгон деп. Азыркы биз куруп аткан Кербен сарай менен эски базар бул кийинки убактарда деле бар болчу. Калдыктар азыр деле бар. Анан биздин кыргыз эли бул эле жерди эмес, тиги канча жердин баарын ээлеп турган. Демек бул баягы кийинки көчмөндөр оюндарынан кийин дагы туристтер үчүн бир сүйүктүү жай болуп калат да. Эң башкы мааниси ошол. Бул деген биз бир эле жолу колдонуп декорация кылып эле бузуп кетпестен ошол жер өкмөт тарабынан бекитилип этно шаарчага айлансын деген бизге тапшырма берилген. Ошону азыр курулуп жатат. Бул дагы биз декоративдүү кылып куруп жатабыз да, ошол кезге окшоштуруп, базары базарга окшосын, эшики Кербен сарайга болсун деп. Бул көп функцияны аткарат. Азыркы Кербен сарайда бул азыркы биздин заманбап ресторандардын баары ошонун ичинде жайгашат. Кийимдер да ошол убактагыдай болот. Бирок тамак менен ошол жерге барган 250 миң. Азыр биз эсеп боюнча 1,5 миллиондон ашуун элдер барышы мүмкүн болуп атат да. Биз ар бирине мониторинг жасайбыз да. Ошолор боюнчачы. А бирок ошолор мар каяка батат, каяктан тамактандырыш керек. Анын ичинде ажатканалар, анан өзүн өзү тазалоочу жанагы ажатканадан чыккан калдыктардын баарын тазалоочу нерселердин баары бул жерде капиталдык түрдө курулуп жатат. Анткени биз көп нерседен уят болчубуз да. Биз жанагы биотуалеттерди убагында коюп, алар былчылдап батпай, ызычуу болгондуктан азыр капиталдуу түрдө ошол 52 гектарга уруксат берилип, ошол жерге ушул ажаткана маселелери, суу маселелери бүт баардык капитал түрдө. Бул ошол эле көчмөндөрдүн эле убагында иштебестен, бул жыл айлана иштей турган комплекске айлансын деген ниетте иштенип атабыз да. Же мурда айдоо жер эмес, же тиги жайыт жер эмес, же этногородок эмес, түшүнүксүз болуп калганда азыр өкмөт тарабынан так даана чечилип, трансформация болуп, ошол 52 гектар жер этно шаарча болот, туризмдин ордосу болот десек болот да. Алтынбек мырза, мына айтсаңыз, айрым көпчүлүк өлкөлөр ушул олимпиадалардын ачылышында, ири маданий программалардын ачылышында өздөрүнүн кайсы бир жетишкендиктерин, тарыхый доорун, уламыштарын көрсөтүп абдан чагылдырышат. Буга чейинки биздин өлкөдө өткөн дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында дагы Сулайман Тоону, Сулайман пайгамбар менен байланыштырган ушул грек жаңгагы биздин Арстанбап токоюнан таралгандыгы тууралуу абдан жакшы көрсөтүлгөн болчу. Анан быйыл кандай биздин тарыхый окуялар, тарыхый доорлорубуз, уламыштар көрсөтүлөт? Ушул чет элден келген баягы конокторго дагы жалпы тили көрсөтүү кызыктуу болушу. Биз ар бир жанакы аймактарыбыз локация деп атпайсызбы? Ар биринин өзүнүн атына жараша темасында бөлүп чыктык да, бири-бирине. Мындайча айтканда, биринен өтүп биринин көзүнүн жоосун ала тургандайгыдай. Мисалы үчүн биздин темаларыбыз кыргыз дүйнөсүн көрсөтө турган, кыргыз маданиятын көрсөтө турган бул Кырчын жайлоосу болот. Баардыгын. Күндө 100дөн ашык иш-чара болуп турат. Күндө иш-чара. Ага бир күндө жетишиш кыйын, бирок көрүшүнчө жетишинче жетет. Эртең мененки саат 10дон башталып, кечки 22:00 чейин тынбай иштейт ал жерде. 4 күн, 5 күн бою ушундай тынбай иштейт да. Бул 2синен баштап 5ине чейин тынбай иштейт. Ал эми 6сында жабылыш аземге баардыгыбыз бир жерден болобуз да. Өзгөчөлүктөрүн, мисалы үчүн, Кырчындын өзгөчөлүктөрүн. Бул эң башкы биздин өзүбүздүн өзгөчө болгон маданияттарыбыз. Көчмөндөр кимдер болгон, алардын маданияты кандай болгон, алар кантип жан багып келишкен, бул мындайча айтканда бир өзгөчө тема менен жазылган нерселер болот. Ал эми жабылыш аземинде биз өзүңүз аты айтып тургандай дүйнөлүк көчмөндөр оюндары деп айтылат да. Анан биз кечке эле өзүбүз деле көрсөтө бербешибиз керек да. Ошон үчүн мында биз дүйнөлүк көчмөндөр жөнүндө алдык да. Дүйнө жүзүндө азыркы убакта кандай көчмөн элдер болуп бар. Кандай элдер көбүрөөк көчмөнгө белги берген деп. Анан 5 континенттин баардыгында аралап өтүп, ошолордон баардыгын көрсөтүлүп, кайсыл жердеги бүт көчмөндөр удукталып. Ал эми ошол прологторго, ошолорду коюлумдарга, ошол кайсыл мамлекетти көрсөтсөк, мисалы үчүн индеецтерди көрсөтө турган болсок, көчмөндөр да алар дагы азыркыга чейин. Индеец келип өзүнүн музыкасын ойноп, ошондой болуп бийлеп, ошондой через ошолор аркылуу көрсөтүлөт. Монголдор болсо монголдор, европалыктар, Африкадан болсо Африкадан өздөрү катышат аларга ошол коюлумга. Мурда биздин артисттер аткарып койчу эмес белек? Жок. Мында өздөрү келип катышып. Эми мен азыр анын баарын майдалап чүтлөп айтсам, ал жаңылык болбой калат да. Ошон үчүн мен азыр кимдергилерин айта албайм, бирок ошол атактуу
артисттер, кыргызстандыктар жакшы тааныган, Кыргызстан жөнүндө чоң белек кылып жүргөндөрдүн баардыгы ошол жерге келип чогулат. Ал эми ал азем бүткөндөн кийин дүйнө жүзүнөн чакырылган атактуу жана дүйнөлүк шлягер болуп калган ырчылар дагы келишет да, мындайча айтканда. Демек бул биздин маданиятыбызга гана таандык эмес, жалпы көчмөн маданиятына таандык тарых, цивилизация баардыгы көрсөтүлөт. Анан могул жерлерде мисалы үчүн көчмөндөр санаты деп атпайсызбы? Бул өзү көчмөндөр санаты башат деп аталат да. Бул башатта ата бабаларыбыз кандай обон созуп, кандай ырларды салттуу кылып алып жүргөн болсо, дүйнө жүзүнөн ошо салттуу музыканын ырдоочулар, мисалы үчүн айтуучулук өнөрү болобу, аспапчылык, анан аваздык аспапчылык боюнча дагы келип, 3 багытта беттеш өткөрүлөт. Бул жер Рухордо ошол саат 2-синен баштап 5-ине чейин күндүр түндүр эртең мененки 10-дон кечки 22:00-га чейин тынымсыз иштер. Ичинде эле Рухордонун ичинде эле 9 локация бар. 9 бөлүктөн турат. Ар бири тынбай бири-бирине жолтоо болбой тынбай иштешет да. Ушундай болгон, мындайча айтканда, фестивалдык көздүн жоосун алган, бирок адамдар эс алып, көрүп, ишке руханий байлык ала тургандагыдай негизде курулуп жатат. Ар бири ушундай. Мисалы үчүн Nomad Fest деп атпайсызбы? Бул жакта 4 багытта иш алып барат. Мисалы үчүн этно мода, бул дизайнерлердин беттеши, бул ата бабадан калган кийимдеринин жаңыча дизайнерский иштеп чыккандары. Анан этно би деп, бул балетмейстерлердин боюнча беттештери дүйнө жүзүнөн келип катышат. Андан тышкары көчмөндөр жылдыздары деп башка мамлекет менен биздин кыргызстандыктар дуэт ырдай турган сынактар бар. Анан дүйнөлүк кол өнөрчүлөрдүн сынагы ошол жерде өтөт. Бул өнөрчү, бул мындайча айтканда дипломдуу, өтө жогорку деңгээлдеги. Негизгиси кырчында эле өтө берет. Кырчындын мисалы үчүн этно жанагы эски базар деп атпайсызбы? Эски базарда 60 мамлекеттен кол өнөрчүлөр келип, ошол жерде отуруп өзүнүн жасап эметкендерин ошол жерден сатышат. Булар өздөрү билет алып келип, анан катышышат да. Мына жалпысынан 700дөн ашык маданий программалар, иш-чаралар өтөт деп атпайсызбы? Анан алардын ар бирине баягы жетишпейт да, келген туристтер, көрүүчүлөр деле барып жетише албайт. Анан алардын айрымдары бир телеканалдар аркылуу кийин дагы көрүүгө мүмкүнчүлүк болобу? Ооба. Тартылып. Түзмө-түз бардыгын да көрсөтүп турат. Мына ошол сиздердин каналдарга да биз атайын кырчындан өтө көздүн жоосун алган, бизде 15 бийиктиги 15 метрлик дарбазалар бар да. Мурун дарбазалар жыгачтан эле эмес беле? Азыр бул дарбазалар темирден тышына жыгач менен ичине басып көрүп, үстүнөн көрө турган, бийикте көрө турган деп жасалып бүтүп атат. Ошонун бир чоң имараттын 12 метрлик бийиктикте сиздердин студия болот. Буягында УТРКнын студиясы, ортосунда дүйнөгө чагылдырабыз деп азыр Nomad деген телеканал, Россиянын телеканалын алган бардык жерлерди. Ошолор мындайча айтканда блогерлер үчүн дагы, дүйнө жүзүнөн келаткан 1,5 миң журналисттерге дагы, айтып бере турган комментаторлорго бардык жерде ошол шарттарын түзүп атабыз да, колдон. Анткени биз барган сайын баягы кайсыл жерде эмне болуш керек экен, дүйнөдө эмне болуп атат, биз андан жакшы кылалы деп кээ бир жерлерден биз башка мамлекеттерден алдыга кетип калдык да. Анткени Европадан келген мамлекеттер жеткилер көрүп биздин жасап атканыбызды көрүп ушулар болобу дейт. Өткөндө биз Кытай Эл Республикасынан келген жаңы техника чыгарып аткандарды кылып биз көрсөтсөк, силер бизден да алдыга кетип калыптырсыңар, биз ушуларды жасап беришибиз керек экен деп алар менен дагы сүйлөшүп атат. Алынып аткан техникалардын баары жаңы. Мурда деген көбүн эсен 100%га биз ижарага алчубуз башка мамлекеттерден техникаларды. Мында атайын маданият министрлигинде маданият сервис деп түзүлүп, ошол жакта жаңы алынган техникалар жылдан жылга толуктанып, азыр ачылыш, жабылыш аземдеринин көптөрүн, мисалы үчүн жабылыш аземи 100%га ошол маданият сервис коюп атат десек болот. Мурдагыдан 10 эсе арзан. Мурда 2-3 миллион долларлап кете турган болсо, бизде азыр сом менен эле жакшынакай кылып жетиштүү кылып коюп атабыз. Бизге берилген убакыт соңуна чыгып баратат. Мүмкүн болсо кыскача атап өтсөңүз, баягы көпчүлүк сүйгөн кайсыл бир жылдыздар дагы келери күтүлүп жатат? Дүйнө жүзүнөн келе турган жылдыздар, мындайча айтканда, мен азыр айта албайм аттарынчы. Айтканга сыр бойдон калсын. Эң негизги боло тургандарын айтам, бирок биз дагы өзүбүздүн көрүүчүлөрүбүздү, угуучуларыбызды сыйлайбыз. Ошон үчүн татыктуу
азыр мурдагыдай моунча арзанга эле келип берип коеюн деген тандаган жокпуз. Азыр биздин канча угумдуу, канча элге жагат, ошолордун баарын мониторинг кылып, сурап, билип туруп анан кийин ушундай кылгычыларды чакырып жатабыз да. Түшүнүктүү. Бизге берилген убакыт соңуна чыкты. Кадырлуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен биз бүгүнкү күн маек берүүсүн жыйынтыктайбыз. Бул жолку эфирде дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылыш аземине даярдыктары тууралуу сүйлөштүк. Эфирде сиздер ЛТРдин YouTube каналынан жана Facebook'та баракчасынан көрө аласыздар. Берүүнү мен Бакберди Баязбеков алып бардым. Кечиңиздер көңүл буласын.